Бишкекте балдар бийинин фестивали өттү. Ал Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда Улут жүзү фонду тарабынан уюштурулду. Эл аралык кыргыз эл бий сынагынын алкагындагы балдарга арналган иш-чарага республиканын бардык аймактарынан 3 жаштан 15 жашка чейинки өспүрүмдөр катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Фестивалдын жыйынтыгында өзгөчөлөнгөн катышуучулар атайын дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланышты. Кыргыз эл бий сынагынын уюштуруучулары бий бул маданияттын өзөгү. Андыктан бүгүнкү фестивалдын катышуучулары кыргыз элинин руханий маданиятын улантуучулар болот дешет. Бүгүнкү иш-чара бул абдан жакшы маанайда өттү деп айтсам болот. Кыргызстандын бардык региондорунан келип катышты, алыска аймактардан, региондордон келип катышты. Жалпы жонунан Кыргызстандын бардык аймагынан эң кичинекейлери 3 жаштан баштап 10 жашка чейинки балдар келип жакшы маанайда өздөрүнүн бийлерин тартуулап кетишти. Мындай фестивалдар Кыргызстанда аз болуп келатат. Эмне дегенде мына айтып кетсек эле мына 10 жылдын ичинде балдар үчүн болгон фестиваль бизде боло элек да, Кыргызстандачы. Ушундай фестивалдарды көбүрөөк жасасак. Жаш таланттардын фестивалы эл аралык кыргыз эл бий сынагынын финалисттеринин колдоосу менен өттү. Айта кетсек, сынактын алкагында уюштуруучулар тобуна 100гө жакын бийлер келип түшкөн. Бирок калыстар тобунун кароосунан кийин мыкты деген 7 бий финалга жолдомо алган. Кече күнү аларга элдик добуш берип аяктап, эми ушул жекшемби күнү жеңүүчүлөр аныкталат. Байге фондусу 1 миллион сом. Ушул эле 12 октябрь күнү республиканын 7 областынын борборлорунда кыргыз бийи күнү белгиленет. Ирги иш-чаранын максаты кыргыз бий өнөрүн жандандыруу жана жайылтуу аркылуу элдик өнөрлөрдүн үлгүсүн сактап калуу жана муундан муунга өткөрүп берүү болуп саналат. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.